18 жаш. Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздүн барактарында калган шүйдүрүмдөй таза кесибиз, махабатка чакырган, кубанычка, кусалыкка бөлөгөн керемет ыр 18 жаш болгон. Биз ушул ырды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакееванын үнүн тыңшап, үнү менен үн болуп, ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен, балалык менен коштошуп, 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын гимнине айланса, чагылган махабат гимнине айланган. Мен музыкант эмесмин. Кайра ушунума сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт белем, жок белем билбейм. Аксубай агабыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин, балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антүүнүм мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улуулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улуулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды тандабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш эзели мүмкүн эмес. Ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү, өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүлүндү аралап келаткан ушул эки ыр 18 жаш менен чагылган. 18 жашты жазып берген акын абабыз Кемел Бакашевка ыраазы болуп, башыбызды ийсек да болот. Есіңдеби? Карап турса мен есіңде сүрөттүм, эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн. Есіңдеби кечиндеги сырдашуу, сууруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк ойноп күлдүк жаркыным, кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Теерчип, Наматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу чоочун кыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы, буюрса жеңем болот деген эле Мукаш. Ошондон кийин ошол кесттин альбомдорун барактасам эле, черно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийин көп сүрөттөрдүн артынан көрдүм. Обонун ичимден да сыртымдан да ырдаганым менен сөзү кимдики экенин билчү эмесмин. Көрсө Кыргыздын улуу обончусу Ырыспайды андан да улуу кылган акын жакшылык Алымов болгонун кийин билдим. Ошол кездеги бири-бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данакер болгон, эч ким табыштыра албаган жаштарды бири-бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири-бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот дешет.
Birinin özü, ekинчиси жазган чыгармасы жашайт. Жекшенбек. Oklanğan değil, sen de ekensin, ekensin ançeyit. Özün göngül vurbasak, men kaçkan edip çerpeyit. Ay güdürgüm, ay güdürgüm, ay güdürgüm, kanı teyit. Убагында таланты баасын албай калган, балким көңүл бурулуп, колдоо болгондо дүйнөлүк деңгээлге чыга турган дагы бир бас үндүү ырчыбыз Жекшенбек Жумашев эле. Артистке караганда эпостогу жолой менен күрөшө турган балбанга көбүрөөк окшогон. Калча каш, балбан дене, кара жоон Жекшенбектин орою ополтоо болсо дагы өзү бала мүнөз. Балада элпек, балада ишенчек, ичиндегинедей арамдыгы жок киши болчу. Ал сахнага чыкканда жаркылдап жайнап, гүлдөп кетер эле. Ырдап ыратып калың кара каштарын оң жак менен сол жакты көздөй серпип койгондо залда отургандар кубангандан дуулдап, кол чаап жиберишчү. Бас үндүү ырчылардын ичинен классикалык ырларды да, Кыргыздын элдик ырларында ушунчалык кооз, жанга жагымдуу ырдаган жагынан Жекшенбекке теңгеле турган ырчыны азыр көрө элекмин. Анын адамгерчилиги да өзгөчө мыкты болчу. Өмүрү кыска болорун билгенимде сүйлөшүп калмак экенмин деп ушул кезге чейин өкүнөм. Жумашевдин үнүндө музыка изилдөөчүлөрдүн тилине салып, үнүнүн кудуретин мен айтып бере албаган, айтып бергенге музыкалык билимим жетпеген, бирок бир укмуш керемет бар экенин жан дүйнөмдө сезем. Балким Жекшенбек агабыздын анык талантын кийинки муун ачып, кийинки муун айтып чыгаар. Бубу. Муну мен бистин айылдагы атын азыр эч ким билбеген Дудук акемдин жаркын элесине арнадым. Көзү алагай, чарч бойлуу, далысы кере карыш, өңү капкара, колу тизесине жеткен, жайык бет, буттары кыска, чоң баш киши болчу. Чуркап келатканда буту капкайда калып, буту чуркабай эле боорунан бир аз өйдө көтөрүлгөн эки колунун ортосундагы башы чуркап келаткансып көрүнөр эле. Трактордун баары талаада болгондуктан айыл ичиндеги кара жумуштун баарын ошол бүтүрчү. Бирөөлөр ороосун каздырса, бирөөлөр короосун каздырчу. Бирөөлөр тамын бустурса, бирөөлөр сокмосун соктурчу. Акысына тыйын алчу эмес. Кардын жакшылап тойгузуп койсоң болду. Ойду омкоруп, тоону томкоруп салчу. Карыган кемпирдин эринен ажырашып келип, төрөттөн каза болгон кызынын уулу экен дешчү. Чын төгүнүн эч ким билчү эмес. Анда бала кези. Бир күнү эле көчөдөгү балдар кыздардын баары шатырап мектепке жөнөп берди. Ал улам бир балага чуркап бары урунуп, жанталашып, кайда бараткандарын жаңдап, дуңдап сурап жатты. Такыр эле өрөпкүп, деле өрүп алган балдар кайда бараткандарын айтпай, аны шакаба чегип, кыздар жооп бербей туйтулуктап, кече эле чогуу ойноп, чогуу өскөн курбулар бүгүн жандарына жакын жолотпой сереңдеп, ага баланын такыр акылы жетпей, бир далай жерге чейин ээрчип барып шагысынып, шаабай сууп кайтты. Ал түз эле эшикте көр жерин жыйнап жүргөн энесине келип бир тийди. Эне Дудугунун тилин алдан эмедей түшүнчү. Бирок баласынын азыркыдай абалын, ызага думугуп, бирде ары бирде бери чуркап, кемпирди жеңден сүйрөп барып көчөнү көрсөттүрүп, көрүнгөн тересени көрсөтүп, жаңдап, дуңдап, туттугуп, туталанып сүйлөгөнүн өмүрү көрө элек болчу. О, түбүң түшкөн дүнүйө-ай. Баласынын эмнеге минтип атканын эне кургур ошондо барып түшүндү. Кешиги жогум-ай, кешиги жогум. Кудай мени кууратпай, кескилеп сага тил жасап берейин десе, азыр эле макул болбойт белем, олдо балакетиңди алайыным-ай. Кудай кууратканда минтип мени кууратканы аз келгенсип, сени да кууратып тилден алып койгонун карабайсыңбы деп сыздап жиберди кемпир.
2 күндөн кийин элдикиндей жаңы күрмө, жаңы шым кийип кудуңдаган уулун жетелеп барып мугалимге тапшырып кайтты. Партага олтуруп калем дептер алып жазуу эрежелерин жазмыш эткен менен эжейинин оозунун кыбыраганын тиктегенден башка эч нерсе уга албай койду. Мугалим бир жумадан кийин журналын колуна кармап, окуучулар менен чет-четинен тааныша баштады. Ага четки партадагы качан караба момоюп тынч олтурган, ээрди калбыйган, мурду барбыйган жылдыздуу чоң баш кара бала жагып калган болчу. Ошого жакын барып, "Сен ордуңдан тура кой" деди. "Бул деген дудук бала" деп жиберди жанындагы кармыштын кызы. Балдар дуудей түшүп басылды. Мугалим эмне кылаарын билбей токтоп калды. Анан сыр билгиспей акырын келип ордуна олтурду да дептерине үңүлүп бирдемкилерди жазып кирди. Бала мектепке эртеси, анын эртеси, эртесинин эртеси да келди. Келе берди. Эжеи бир күнү балдарга жапжаңы китеп таратты. Эмнегедир дудук балага китеп берген жок. Балдар бири-бирине мактанып, китептердин улам бирин барактап, сүрөттөрүн көрсөтүп, дуулдап, кубанып жатты. Тили жок неме кантип сураарын билбей, жаңдап жуңдап сурагандан уялып сурай албады. Көрөйүн десе чойтоңдоп, улам ары жылып, кармыштын кызы китебин такыр көрсөтпөй койду. Китептин барактаган үнү кулагына угулбаса дагы, ачылып жабылганы, анын ага көрүнбөгөн ичиндеги жазуулары менен сүрөттөрү керемет болуп сезилди. Алаңдап туш тарабын карады. Баары бактылуу, баарынын китеби бар. Аныкы гана жок, ал гана бактысыз. Жалжылдап эжейин карады. Эжеи көзүн ала качып кетти. Ичи тызылдады. Көмөкөйүнө бирдеме келип кептелди. Бара-бара анын бары жогу менен эч ким эсептешпей калды. Балдар танаписте дудук деп түртүп кете баштады. Коңгуроонун кагылганын укпай калып сабакка кечигип киргени көп кайталанды. Бир ирет дептерин таппай калды. Бирөө бутун тост эле чалынып жыгылды. Бирөө шилекейге тоголоктолгон кагаз менен кулакка урду. Мугалим такыр эле байкамаксан көрмөксөм болуп койду. Буулугуп сыртка атып чыкты. Каалганын түбүнө олтура калып ыйлап жиберди. Бала айылдын көчөсүндө балбаалап ыйлап келетти. Ошол бойдо мектептин изин экинчи баскан жок. Дудукка мектеп, мугалим, балдар баары бөлөк бүтүн экенин. Дудукка бул жерде орун жок экенин. Дудукту бул чоочун дүйнөдө эми эч ким жакшы көрбөй тургандыгын кенедей жүрөгү ошондо биринчи жолу сезди. Энесинен башканын баарын ал жек көрө баштады. Алгач баягы аны класста чалып чыккан баладан, андан кийин кагаз менен кулакка урган баладан өчүн алды. Эгер эжеи эркек болгондо андан да өч алмак. Китеп бербегендиги үчүн өч алмак. Жок дегенде таш менен башын жармак. Кыздарга тийген жок. Бирок дудуктугуна балдар күнөөлүүдөн бетер улам бирден баланы кармап алып уруп турду. Көзүгө көргөн, мурду канаган балдар көбөйгөн сайын ата-энелердин да басым кысымы күчөп, акыры кемпирди баласы менен айылдан алыс жаман сарайдагы чабыр кой баккан койчунукуна көчүрүп жиберип, жандары тынды. Бала кой кайтарды. Аксак тексек койлорду бир маал сыртка жайып чыгып от косуп, түшөй айдап келип жүрдү. Койлордун сүйлөшкөнүн түшүнбөгөн менен алардын аны дудук деп кемсинтпегени, каалагандай басып берген, каалагандай угуп берген тили алчаактыгы жакты. Иттине ээрчип алып куйругун шыйпаңдатып турганы жакты. Төрт тарабын жапжашыл чий курчаган, жапжашыл сас курчаган, качан көрбө кайдан көрбө жашыл килемдин үстүндө олтурган, бирок өзү эч качан жайкалып жашыл болбогон, качан көрсөң эле бейитке окшоп бопбос болуп бозоруп турган мына бул чештөө чын эле Алмамбет бабасынын сөөгү жаткан бейит экенин, мазар экенин, керек болсо ат башынын ак заңгел тоолорун, Кошойдун кара тоосун, бүтүндөй өрөөнү менен ат башынын эл журттун касиети менен кармап турган ушул бейит экенин, анын нуру Кудай жакшы көрүп, Кудай атайлап мусафир кылып жараткан так ушул жетим дудукка экеселеп тийип турганын ал түшүнгөн жок. Караан туткан караган энеси капкачан өлүп жоголуп, Кудайдын колунда чоңойгон жетимди эбак унутуп салган айыл, балким ошол бойдон эстебей да калат беле, бирок дудук өзүн өзү эстетти. Эстеткенде да экинчи эстен чыккыс кылып эстетти. Май-майрам күнү ой терскендиктердин балбанына балбан таба албай, жаман болуп турган жаңы талаптыктарга баягы чабыр койдун ээси уютулган моло таштай топ-томолок, далысы күрөктөй болгон жалпак бет кара жигитти кайдан жайдан таап келе калышты. Көктөн тилегени жерден табылган тарап ыраазы болгондон ымшып кетти. Күрөш башталып, тактактардын ага дейре далысы жерге тийип көрөлек тартагай балбаны жаңы балбан камырдай жууруп кагаздай бүктөп ыргытты. Эки тараптын дуудей түштү.
Узун моюн төйтө кыйкырып жиберди. Тактактын балбаны осуруп жиберди, уктуңарбы деп. Ой, даан экен атаң көрүү, даан экен. Балбан деп ушун айт. Бу ким я? Баягы Дудук экен. Койчай, койбой этпейли ошол экен. Оме, иниң дурайын, ошол ушунча болуптур, Ду деп Дудук ошондо бир тирилди. Андан кийин аны өтө кадыр тутуп майрам күндөрү гана эстебесе, башка күндөрү эстеген жан болгон жок. Ал тургай азан чакырып койгон аты бар беле же жок беле, анысын да эч ким билбеди. Ал дегеле бул дүйнөгө адам бере турган, адам ала турган нерселерге таптакыр тиешеси жок, артыкпаш жандан бетер жашады. Анын үстүнө айылдын баары Дудук дей берип, аты да Дудук болуп кетти. Баргыла атка минип Дудукту чакырып келгиле дешчү акелерибиз. Эчтеке кылбайбы дээр элек кыйылып. Биз Дудуктарды да жиндилерге окшош деп ойлоп, көрүп калсак коркуп качып турар элек. Анан аны чакырып келген атка минчүбүз. Дудук биз теле күтүп тургансып, жетээрибиз менен үйүнөн чыгып алдыбызга түшүп алып, өзү жөнөперчү. Көрсө ал ким чакыртып жибергенин биз эмес, биз минип барган аттан билчү экен. Дудукту чакырып кел дегендердин баары сөзсүз атын мингизип жөнөткөн себебин ошондон кийин билип жүрбөйбүзбү? Айыл ичи Ду дей түшкөн бир окуя өмүр бою эсимден чыкпай калды. Ошол күнү бизден аркы Башкайыңды айылына автобус тосуп 2-3 келин турган. Бир маалда эле аркы көчөдөгү Абылайдын сокмосун согуп аткан Дудук ишин таштап салып дагдаңдап, жолду көздөй алек-челек түшүп, огунан чыгып кеткен дөңгөлөктөй ойкуп кайкып, дөңгөлөнүп салып уруп жөнөп берди. Аны көрөөрү менен жол тосуп тургандардын кызыл жоолукчаны бир саамга нес боло түшүп токтоп, анан тааный коюп, жыйнала калып, жыбыл-жып тосуп, кудум эле көк гүлдөрдүн күн чайкап турган көөдөнүнөн учуп чыккан ак көпөлөк делбиртеп келип, көлөкөлүү бадалга кирип кетип жок болгон өңдүү келиндин кичинекей аппак колдору Дудуктун ылайы чала тазаланган балбан колдоруна кирип кетип жок болду. Мөлтүрөгөн эриндер Дудуктун шордон, терден, күндөн, чаңдан какшыган кара күрөң бетине аз эле жерден тийип-тийбей, илебин аймалап, жүзүн өпкүлөп, бүткөн боюн кызыл алоо от айланып, сүт тиккендей аппак көкүрөгүн Дудукка таштап жерге аз эле калып, анан бул экөө тең ортолорундагы айлан көчөк болуп калкып жаткан жытты, качанкы бир тааныш жытты, биринен бирине агып өтүп жаткан жытты бирдей искеп, бирдей дем алып турду. Сүйүү деген жалаң гана жан эриткен сөз менен айтылбай тургандыгын, сүйүү дегенди шыбырабай деле, жалынып жалбарбай деле айтса болорун, артында өктөсү көп, өмүрү өтө кыска сөз менен айтылган сүйүүгө караганда, тили ооссуз көз менен айтылган сүйүү болгондо да Дудуктун көзү менен айтылган сүйүү 1000 эсе күчтүү, 1000 эсе таза болорун биринчи жолу ошондо көрдүм. Жоготуп ийген оюнчугун таап алган баладай сүйүнгөнүн эми сураба, бечара Дудуктун. Келиндин колдорун кое бербей кармалап, келиндин колдорун бирде жаагына, бирде кирдеген көйнөгүнө, бирде тердеген көөдөнүнө алып барып баса калып, бирде дүкүлдөп согуп турган жүрөгүн тыңшатып, андан бөлөк кандай айлагыларын билбей жанала кетке батып, кылайган арамы жок. Бала болуп туулгандан ушул күнгө чейин жылаң бала бойдон келаткан Дудук ат башы өзгөрүш автобусунун мурду көрүнөр замат эсине келип дабдырай түштү. Ошондо келин Дудук менен ашташкан колун кое бермек тургай качып кетчүдөй кайра ныгыра кармап, таш жол менен жарышып бараткан ат жолду карай бура тартты да Дудукту эспар сеттүү талаасы аңкыган келте тумшукту көздөй ээрчиткен бойдон кетти. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.